Күтпө сен көрөрмандарыңа бар деп. Мен бүгүн мына Коргоо кеңешинин катчысы менен сүйлөштүм. Бүт аскер бөлүктөрүн бизге ачып бериңиздер. Алар келип эле уставты үйрөнүп, марш деп, анан кийин мылтык атканды үйрөнүп кетпесин. Жан дүйнөсү байып кетсин. Бир жылда ошондой пайдалансын. Биз болсо бүт маданият кызматкерлерин ошолорго берели, жиберели. Кинолорун көрсөтсүн, спектакльдерин көрсөтсүн, ырдап берсин, баарлашсын. Аябай колдоду да. Көрдүңүзбү, ушундай иштерди кылып атабыз. Анан Кудай буйрса мектептерге да киребиз, бала бакчаларга да киребиз. Биздин негизги максатыбыз адамдардын жүрөгү. Жүрөк өзгөргөндөн кийин адам өзгөрөт, адам өзгөргөндөн кийин амал өзгөрөт да. Азыр 2800 адам Бишкекте эле үйгө кезекте турат да, үй куруп калсаңар деп. Бирок биз курсак ачып барса 80-90 квартира курабыз да. Ага да акча болбой атат. Азыр биз спонсорлорду издеп, Кудай буйрса, эми чыга баштады. Бирден объект бүткөн сайын бирден квартира берели дегендер. Маданият кызматкерлерине. Өнөр адамдарын элге алып чыгыш керек. Токтогул атабыз үйүндө жаткан эмес, элди кыдырган. Элди кыдырган үчүн эл анан өнөрүн алган, насаатын уккан, элибизде маданият болгон, деңгел болгон, адеп болгон. Ошол сыяктуу эле өнөр адамдары менен бүт Кыргызстанды кыдыруу, элге алып чыгуу негизги саясат ошол. Маданият министрлиги бул жоопкерчиликти алышы абдан маанилүү да. Мектептен дегенде барып эле албарсты, сен албарстын бастың деген ырларды ырдап койсо эле концерт боло берет да. Эми кечээ бир ырдап атат, эми жеңе деген ырдычы. Биздин эл мындай адепке сөзгө өтө маани берет. Ошон үчүн биз эгерде бир программалар менен алып чыга турган болсок өтө тандайбыз. Өзүңдү тааны деп көрүнгөн эле колго тийгенди алып кете бербейбиз. Мисалы Күмөндөр Абыловду алып чыгып келсең кандай сонун, Келдибек Ниязовду, же болбосо Марат Алышбаевду, Анарбек Ибраевду, Саламат Садыкованы. Булардын сөзү дагы бар, өнөрү дагы бар. Эстрадарчылар өздөрүнүн бизнестерин кылып атат. Эми биз Өзбекстанда эмеспиз, Өзбекстанда билесиз. Министрлик лицензия берсе ырдай алат, бербесе ырдай албайт. Бирок ошол эле мезгилде алар той топурда жүргөнү менен анча-мынча мамлекеттик иш-чараларга чакырып калсаң, бүгүн тоюм бар эле дегендерди угуп калдым да. Бул өтө өкүнүчтүү. Эгер ошондой боло турган болсо, мындай чара көрүш керек да. Анткени мамлекеттин иши биринчи орунга туруш керек. Ушул мамлекеттен сен наам алып атасың, ушул мамлекеттин мыйзамы менен жашап атасың, ушул мамлекетте эркиндик болгон үчүн той топурда киреше таап атасың. Түшүнүшүбүз керек да, мамлекет биринчи орунда экендигин. Ушул нерсени аң сезимдерге сиңирмей сайын, алардын маданияттын чыныгы өкүлү деп айтканга мен деле алысмын.